Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Назарыңыздарда Бурулуш Сатиева жекебиздин эки тарап чыгармасы. Эки тарап китебин сатып алуу боюнча 0709 78 94 40 номерине чалсаңыздар болот. Бул номер китептин автору Бурулуш Сатиева жекебиздин номери. Замандаштар, каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Бул аракетиңиз каналдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Экинчи китеп 12 бөлүм. Көкбөрү аэропорттон эле тынчы кетип, бир нерсе башкача болуп аткан сезди. Эки жагын элеңдей карап, көнүмүш адатынча кемселинин жакасын көтөрүп койду. Бирөөлөр аңдып жүрөбү? Кимдер? Кимиси болсо да жакшы ой менен аңдыбайт го. Жаратылышынан ички сезимдүү неме бирөөлөр аңдып калганына чындап көзү жетти. Таксинин арткы орундугуна отурду да алдындагы күзгүдөн артка көз чаптырып келе жатты. Таксини улам ойдо жок жерден башка жака бурдуруп, кайсы машина артынан сая түшкөнүн иликтеди. Демек, тиги жалтыраган кара жол тандабас экен. Органдарда мындай машина жок. Ошондо тигилер мени таап алыштыбы? Ушунча жылдан кийин кантип табышты? Бирок алардын укуругу узун. Көкбөрү дайыма жанына ала жүрчү тапанчасын сыйпалап койду. Чалгысын көтөргөн кара чүмбөтчөн ажал бет маңдайынан карпак уруп чыга калгандай ичиркенип алды. Токтотчу машинаны. Капыстан шоопурга буйрук берди. Машина жол четине чыгып токтоду. Арыракта келе жаткан жол тандабас алардан өтүп кетип, тиги бурчтан бурулду. Көкбөрү ойлонуп калды. Таксыр, эми кайда барабыз? Же келип калдыкпы? Таксист дүнүйө капар жылмайды. Азыр 5 мүнөт тура тур. Мен ойлонушум керек болуп атат, деди Көкбөрү саатын карап. Жарайт, таксист унчукпай калды. Алмаз менен Паша бурчтан бир аз өтүп барып токтотушту. Тиги эмне, шекишип калдыбы? Баятан бери ар кайсы жака туш келди бурдуруп атат го таксини. Паша Алмазды суроолу тиктеди. Ошондойбу деп коркуп атам мен дагы. Мен акырын машинеден түшүп акмалайын. Ошентип көрчү, балким биз жөн эле кооптонуп атып жүрбөйлү. Жарайт. Паша машинадан түшүп, жайбаракат басып кетти. Бурчтан бурулуп, тиги токтоп турган таксини көзүнүн кыйыгы менен карап койду да, анын жанындагы дүкөнгө кирип кетти. Тикирее карап отурган Көкбөрү Пашага көңүл бурган жок. Анын орус болгону адаштырды. Паша дүкөндүн ичинен ыңгайлуу жерди таап, Көкбөрү отурган машинага көз салды. Бир аздан соң машине ордунан козголуп, кайра бурулду да чаң ызгытып жүрүп кетти. Паша дүкөндөн аткан октой чыкты. Алмаздын машинасына жетери менен "Айда тез, тиги бурулуп кетти" деп кыйкырды. Алмаз машинаны чукул буруп, Көкбөрү кеткен таксинин артынан түштү. Такси шаардын чет жагын көздөй умтулуп баратты. Көкбөрү баарын түшүндү. "Бол тезирээк, акчаңды 2 эсе көбөйтөм" деп бакырды шоопурга. "Мен мындан тез айдай албайм. Гай кармасам эмне кылабыз?" Таксист жүргүнчүсүнүн бул жоргуна таң калды. "Анда муну кылабыз." Көкбөрү капшытынан тапанчасын сууруп чыгып, шоопурдун капталына такады. Шоопурдун жаны чыгып кете жаздады. Болуп тур" дегенге араң жарады да машинаны аңылдата жүрүшүн күчөттү. Алмаз менен Паша да баарын түшүнүштү. Көкбөрү бекеринен бөрү аталган эмес да, ал коркунучту алыстан сезет. Алмаз да машинанын жүрүшүн ылдамдатып, астынан чыккан машиналардан буйтап өтүп, тиги таксиден калбаганга аракет кылды. Алмаз: "Болоору болду. Эми биз аны кое бербешибиз керек", деп кыйкырды Паша.
ошондой болуп калды өңдөнөт. Эки машине кубалашкан тейден шаар четине чыгышты. Аргай жерде иретсиз салынып аткан үйлөр бар. Көчөлөрүнүн дайыны жок жаңы конушту арылай чаап жөнөштү. Капыстан такси бир жүткүнүп алып токтоп калды. Алмаз машинасын токтотууга үлгүрбөй таксини арт жагынан түртө токтоду. Көрсө, такси казылган чоң аңдын жээгине келип токтогон экен. Алмаздын машинасы артынан түрткөндө аңга будаланып кирип кетти. Алмаз тормозду түбүнө чейин тээп, машинасын араң токтотту. Асманга атырылып чыккан буртулдаган чаңдан эч нерсе көрүнбөй калды. Бир аздан соң аңдын аркы өзүнөн жүгүрүп бараткан көкбөрүнү көрүп калды Алмаз. Тапанчасын сууруп чыгып, машинадан секирип түштү да аңдын кыры менен жүгүрдү. Абалды илгиртпей түшүнгөн Паша Алмаздын артынан жүгүрдү. Көкбөрү артындагы куугунду көрүп, тапанчасынан ок чыгарды. «Эй, токто! Мен сага эч нерсе кылбайм, сүйлөшөлү!» деп кыйкырды Алмаз. Кантсе да жашы өтүп калган көкбөрү алыска жүгүрө алган жок. Алмаздын кыйкырыгынан өпкөсүн кагып токтоп калды. Экөө бири-бирине тапанчаларын кезеп туруп калышты. Паша да жете келди. Аны көргөндө көкбөрү жерге бир түкүрдү. «Мен аңдыган шайтан сен белең», деди башын чайкай. «Жанагы дүкөнгө кирип баратканыңда эле мойнуңду толгоп ыргытсам болмок экен. Биз менен каршылашуунун эч кажети жок. Мен жөн гана бир иш боюнча сүйлөшөйүн деп аңдып жүрөм сени. Эгерде майып болууну каалабасаң, тапанчаны ташта. Биз экөөбүзбүз. Бирөөбүз болбосо, бирөөбүз сени өлтүрүп атканга үлгүрөбүз», деди Алмаз. «Ха, демек силер мени сүйлөшүү үчүн гана аңдып жүрөсүңөрбү?» Көкбөрү Алмаздын айтканына ишенбей мыйыгынан күлдү. «Ооба, ошондой. Эгерде биздин суроолорго жооп берсең, сенин өмүрүң сакталат. Булардын өмүрү да». Алмаз төш чөнтөгүнөн көкбөрүнүн кызы менен аялынын сүрөтүн алып чыгып көрсөттү. Көкбөрү көргөн көзүнө ишенбей сүрөттү тиктеп калды. «Булар кимдер деги? Менин үй бүлөмө чейин билишсе, абдан күчтүү немелер го. Кебетелерине караганда тигилердин кишиси эмес. Бирок органдын адамдарына да окшобойт. Мени ушунча аңдып жүрүшсө, демек буларга менден абдан маанилүү бир нерсе керек го. Булар менен жакшылап соодалашыш керек экен го». Көкбөрү бир көз ирмемде ушулардын баарын ойлонуп жиберди. «Силер кимсиңер?» «Биздин ким экенибиздин азыр сага эч мааниси жок. Эгерде булардын анан өзүңдүн өмүрүңдү сактап калгың келсе, бизге каршылык көрсөтүүнү ойлобой биз менен барышың керек. Ошондуктан тапанчаңды бери ыргыт», деп буйруду Алмаз. Паша да көкбөрүнү көзүн ирмебей карап турду. «Болуптур. Мен силердин айтканды кылайын. Бирок силер менин үй бүлөмө тийбесиңерди кантип ишенсем болот? А силер каалаганыңарды алгандан кийин мени ит аткандай атып салсаңарчы? Биз сөзүбүзгө турар турбасыбызды эч нерсе менен беките албайбыз. Бирок сен да азыр бизге ишенүүдөн, анан биз менен баруудан башка аргаң жок. Бизди бирөөлөр көрүп калса, органдарга билдирип коюшу мүмкүн. Ошондуктан тапанчаңды тезирээк ташта. Мына». Көкбөрү тапанчасын Алмаздын бут алдына ыргытты. Паша дагы эле көкбөрүгө тапанчасын кезеп турду. Алмаз тапанчаны алып чөнтөгүнө салды да көкбөрүнүн жанына тият басып келди. «Колуңду бер», деп буйруду. Кишен салынганга көнүп калган неме алакандарын ылдый каратып, колдорун аргасы сунду. Алмаз бир көз ирмем анын колунун үстүнө чегилген лилия гүлүнүн сүрөтүн карап алды.
Ушул көз ирмемди Көкбөрү да кетирген жок. Колуна кишен шак дегенде башын көтөрүп Алмазды карады. Алмаз да анын көздөрүнө тике карады. Экөө бири-бирин арбап тиктешип калышты. Эй, бул чын эле сенсиңби? Көкбөрү бөгөлүп калган тамагынан ышкырып аткан сыяктуу араң сүйлөдү. Анын чындап эле таң калып, алайып калган көздөрүн кирпи кирмебей карап, Алмаз үнүн салмактуу чыгарды. Ооба, менмин. Тааныдыңбы? Иттин баласы, кантип? Анын баарын мен сага шашпай айтып берем. Эми экөөбүз сүйлөшө турган көп сөз бар, деди да Алмаз Көкбөрүнү өзүн көздөй бир булкуп, көк кишилиге тапанча менен бир урду. Кечирип кой, сактыкка кордук жок деген эмеспи, деп Көкбөрүнү кой арткандай жонуна арта салып, машинанын арткы отургучуна ыргытты. Аңдан баштан аяк чаңга оонаган таксинин шоопуру чыкты. Айланайындар, менде эч күнөө жок, мен болгону таксистмин, деп эки колун жогору көтөрүп алган. А биз сизге эч нерсе кылбайбыз, колуңузду түшүрүңүз. Машинаңызды түртүп салганым үчүн кечирип коюңуз. Муну алыңыз да машинаңызды өзүңүз чыгартып алыңызчы, деди Алмаз шоопурга $200 сунуп. Акчаны көргөн шоопурдун алдасы оозунан түштү. Бул чын элеби же калп элеби дегенсип даптаарып калды. Алыңыз, коркпоңуз, бузулган жери болсо оңдотуп алганга жетет го дейм. Ооба, жетет. Шоопур шилекейин жутуп, акчаны калтыраган колдору менен араң алды. Рахмат сизге. Анан да бир өтүнүч бар сизге. Бул жерде болгон окуя жөнүндө эч кимге ооз ачпай эле койсоңуз, сизге деле баш оорунун эмне кереги бар? Чынында биз сизди бир ажалдан алып калдык. Органдарга билинип калса кандай түрөөрүн түшүнүп атасыз да. Бизди башка эч ким деле көргөн жок окшойт, деди Алмаз жылмайып. Болуптур, мен эч кимге ооз ачпайм. Мен силерди таптакыр көргөн жокмун. Шоопур коркконунан өңү бозоруп чыкты. Мейли анда, жакшы калыңыз. Алмаз машинага отуруп бул жерден тезирээк кетүүгө шашты. Арсар күткөн окуя ал таптакыр күтпөгөн убакта болуп кетти. Капыстан эле кечкурун үйгө даалдай болгон эки эркек менен бир аял кирип келди. Кабактары чытылган. Ушул азыр колдорунан келсе жерди деле астын үстүн кылып көңтөрүп жиберишчүдөй. Арсар менен Соня даптаарып, кирип келгендерди жалдырап карап калышты. Силер кимсиңер? Дегенге араң жарады Арсар. Жайнаков Арсар деген сизсизби? Өгүз сымал аял Арсардын суроосуна жооп бербей, көзүнүн төбөсү менен карады. Ооба, менмин. Арсар ичинен чыйралып, булардын жамандык менен келгенин түшүнүп, коргонууга даярданды. Биз социалдык кызматкерлербиз. Силер мыйзамсыз багып жүргөн балдарды алып кетүүгө келдик, деди аял өкүм үн менен. Анан колундагы папкадан бир барак кагазды алып чыгып, Арсардын алдына таштады. Мына соттун чечими. Эмне дейсиңер? Кайсы соттун чечими? Арсар кагазды колуна алып, анда эмне жазылганын окууга дарманын келбей, көздөрү тунарды. Аял бир саа мунчукпай турду да, Арсардын колундагы кагазды жулуп алып, кайра папкасына салып койду. Бизде убакыттар, балдарды даярдап бериңиз, деп буйруду. Жок, мен балдарды бербейм. Эмнеге мындай чечим чыгарышты? Мен аларга $10,000 бергем. Эмне, аз болуп атабы? Арсар эмне деп атканын өзү да билбей бакырып жиберди. Эмне дейсиз? Кимге $10,000 бердиңиз эле? Кимге? Сотко бергем албетте. Кайсы сотко? Сиз мага ошол соттун аты жөнүн айтыңызчы. Аял Арсарды сынай карады. Эми анын эч мааниси жок. Ал мага жардам берген жок. Арсар
ашыкча сүйлөп жибергенин түшүндү. А сиз түшүнүп атасызбы эмне деп жатканыңызды? Сотко пара берүү да мыйзамда кылмыш иши болуп эсептелет. Сиз ансыз деле бир нече статья менен соттолосуз. Анын үстүнө пара берүүнү кошкуңуз келип атабы? Мен тамашалап атам, деди Арсар куйкасы курушуп. Эми кандай дээрин билбей ойлонуп калды. Тамашаңыз зор экен. Тамашаны абайлап сүйлөңүз. Мына бул киши соттун аткаруучусу, деди тиги катын көп мааниде. Ошондуктан тамашаңызды токтотуп, балдарды даярдап бериңиз. Токтоңузчу, балким биз башкача сүйлөшөбүз. Баятан унчукпай турган Соня сөзгө аралашты. Эмне? А сиз ким болосуз? Катын Соняны жутуп ичүүдөй карады. Мен Арсардын досу болом. Досу болсоңуз, сиз бул ишке эч кандай кийлигише албайсыз. Ал түгүл, мен сиздин бул жерден чыгып кетишиңизди талап кылам. Неге? Мен да балдарды кошо багышкам. Эмнеге менин акым жок кийлигишкенге? Соня, чын эле сен үйүңө бара берчи, деди Арсар Соняны карап. Соня Арсарды таңыркай карап калды. Арсар ага бир белги бергендей болду. Сен эмне, мени кубалап атасыңбы? Жок, Соня, мен сени кубалабай элемин. Булар өкмөттүн кишилери. Булар менен акыйнеге айтышканда болбойт. Бара береми, тиги Люда апага менден салам айта бар. Мен бара албай калдым эми ага, деди Арсар Соняны тигиле карап. Эмне? Сен ага барбайсыңбы? Соня сөздүн төркүнүн түшүнүп, калп эле таңыркап калды. Ооба, бара албайм да эми, а сен бара бер. Эй, болду кылачы. Разборкаңарды өзүнчө кылгыла. Катынды коштоп келген дүмүрдөй эркек опулдады. Болуп турганда кетсе кеттим. Соня Арсарды табышмактуу карап чыгып кетти. Арсар ичинен кымырынып калды. Азамат, Соня, айтканымды түшүндү. Эми буларды болушунча мээсин тегеретип кармап турушум керек. Мен эч нерсеге түшүнбөй атам. Жанагы кагазыңызды кайра бересизби? Ай, башты ортпачы сен. Жана эле жакшылап окуп айт белең. Мен анда апкарып калдым. Бирок ал кагазды окуп чыкканга менин акым бар да, туурабы? Анан силер чынында эле социалдык кызматкерлерсиңерби, мен билбейм да. Эч кимиңер документиңерди көрсөткөн жоксуңар го, деди Арсар кер какшыктап. Ме, батыраак оку. Биз сендей бош адамдар эмеспиз. Аял жанындагыны карап койду. Ошондой деңиз. Арсар кагазды колуна алып, шашылбай окуганга аракет кылды. Кайра баштан көз жууртуп, катындын кыжырына тийди. Болдубу? Аял кагазды Арсардын колунан жулуп алды. Анда эмесе, эми мага документиңизди көрсөтүп коюңуз. Мына. Аял дүмүрчөгүн Арсардын бетине чаптап сала жаздады. Жакшы, абдан жакшы. Демек, Роза Кемеловна десем болот экен да. Ооба, ошентсең болот. Аял эми жинденгенин жашыра албай, кекердүү жооп берди. А силердикичи? Арсар ээрчи келген эркектерди карады. Мына. Жанагы дүмүр кызыл дүмүрчөктү көрсөттү. Абдан жакшы, Абсамат Болушевич. Арсар эркекти сырдуу көз менен карап койду. Дүмүр анын көз карашынан тердеп чыкты. Чийге окшогон шыңга бойлуусу да дүмүрчөгүн көрсөттү. Анын кейпине ичинен күлкүсү келди Арсардын. Дегеле каадалуу неме го бул. Бир аз семизирээк болсо кууратмак го. Анан калса мурду да шиштейип, чүйрүйүп, өз кебетесине куп жарашат экен. Ой, болбойсуңбу эми? Балдар кайда? Аялдын чыдамы кетип бакылдады. А мен эгерде силердин соттун чечимине баш ийүүдөн баш тартсам эмне болот? Эмне? Сен баш тартууга эч кандай акың жок.
ошентсе да баш тартсамчы? Эмне, мени текей оттоп жүрөт дейсиңби? Мына бул киши милиционер. Же дагы жардамга бир экөөнү чакырайынбы? Аял жини келгенден кызарып чыкты. Чакырыңыз. Арсар кекээрдүү жылмайды. Анан жайбаракат барып диванга отуруп алды. Сиз өз башыңызга баленин баарын үйбөңүзчү, деди тиги дүмүр жан киргенсип. А мен балени не багылы үйүп алгам. Эми мага корко турган эч нерсе жок. Арсар мыйгынан күлдү. Ошондой деңиз, дүмүр бурк этти. Ал түгүл менден да коркпойсуңбу дегиси келип тургандай. Ооба, мага эми баары бир, деди Арсар андан көзүн албай. Дүмүр Арсардын көз карашына туруштук бере алган жок. Ай кыз, сен көп кермур айтышпай, балдарды алып чык бол, кайда балдар? Аял эсине келе калды. Балдарбы? Балдар жок. Мен ушундай болоорун билип, балдарды бекем жерге каткам. Кыйын болсоңор таап алгыла. Арсар эки колун бооруна алып кебелбей отуруп алды. Эмне? Дүмүр бир Арсарды, бир аялды алмак салмак карады. Бул эмне деп атат? Аял Дүмүрдү карады. Балдарды таап алгыла деп атам. Алар бышык жерде катылуу. Демек, сен ушинтип эткенсиң да. Андай болсо милиция чакыртыш керек, деди аял Дүмүргө карап. Мен муну кайтарып турайын, силер барып милицияны чакырып келгиле, деди Дүмүр. Болуптур, жакшылап кара, а сен мен менен жүрү. Аял чийде ээрчитип чыгып кетти шашылып. Милициянын майда чүйдөсүнө бара болбой эле дароо эле тиги замминистр Садыр Капарович Капаровду чакыргыла да. Ал бул жерге жүгүрүп келеттим эле. Арсар эми каткырып жиберди. Эмне? Ай кыз, сен эмне деп кел жүрүп атасың? Ал кишинин кандай тиешеси бар бул жерде? Түздөн түз эле тиешеси бар. Силер эмне? Мени келе соо көрүп атасыңарбы? Мен билем силерди ким жумшаганын. Силерди Садыр Капарович өзү жумшаган да, туурабы? Эмне? Арсардын бул сөзүнөн Дүмүр мандырдай кызарып чыкты. Арсар баарын түшүндү. Болжолдоса да туп-туура айтканын билди. Демек, бул Капаровичтин иши экен го. Эмне? Чындык көзүңөрдү чукуп атабы? Ал кишиге менин балдарым эмес, мен керекмин. Ошондуктан убара болбой, ошону эле чакыргыла, деди Арсар ачык кекейер менен. Эй, бака бир жерин баагылат болбочу. Капарович кайда да сен кайдасың? Ага сенин керегиң эмне? Дүмүр Арсарды жийиркеничтүү карады. Андага сизге окшогондор керек го. Ай болду, бас жаагыңды. Тим койсо жөн эле көр муну. Азыр көрөм сенин кыйын болгонуңду. Түрмөнүн түбүнө чирийириңди эсиңден чыгарба. Мен айттым го, эми мага баары бир деп. Бирок балдарды мен эч качан силерге карматпайм. Арсар эки колун бооруна алып отуруп алды. Ийде. А сен Садыр Капаровичти кайдан тааныйсың? Дүмүр Арсардын маңдайындагы креслого отурду. А сиз аны кайдан тааныйсыз? А тиги катын аны кайдан тааныйт? Арсар тигинин суроосуна суроо узатты. Мен аны кантип тааныбай коем? Мен органда иштейм, ошондуктан жогору жактагылардын баарын тааныйм, деди Дүмүр мактангансып. Анда тиги Кудайбергеновду да тааныйт болушуңуз керек. Кайсы Кудайбергеновду? Кудайбергенов Жакшылыкта Липовичти. Арсар Капаровичке барганда коңшу кабинеттин тышында жазылган атты эстей калып айта салды. Дүмүр аны таңыркай карап калды. Ал ким болуп иштейт? Кандайча ким болуп иштейт? Сиз эмне аны тааныбайсызбы? Ал деген министрдин экинчи замы да, деди Арсар. Дүмүр ойлонуп калды. Арсар баарын түшүндү. Ушул кантип милиционер болуп иштесин?
Бул жөн эле бандит кебетеленген неме го. Арсар ичиркенип алды. Дүмүр да Арсар баарын түшүнгөнүн сезип калды. Көздөрүнүн чаары чыгып, жутуу ичүдөй карады. Арсар ордунан аткан октой тура калып, Дүмүрдү болгон күчү менен көмөлөтө түрттү да тышка чуркап чыкты. Кресло менен кошо жыгылган Дүмүр очорулуп ордунан тура албай далайга буйдалып калды. Арсардын артынан жүгүрүп чыкмакчы болуп барып, оюнан кайтты. Анын артынан жүгүрүүнүн кажети жок эми. Аны милициялар издесин. Капарович бир айласын табат. Дүмүр үй ичин тегерете карады. Ала турган алгылыктуу оокат деле жок. Аңгыча тиги экөө кирип келишти. Үйдүн ичин оодарып жүргөн Дүмүрдү көрүп, ооздору ачылды. Эй, бул эмне? Кайда тиги кыз? Биринчи болуп Роза Кемеловна эсине келди. Ал мени түртүп жиберип качып кетти. Дүмүр акчыланды. А сен анын артынан кубалабай, үйдө оодара баштадыңбы? Бул деген атактуу домушник болсо, албетте үйдү аңтарат да, деди тигилердин артынан кирген участковый. Эй, сен эмне деп атасың? Роза Кемеловна участковыйды таңыркай карап калды. Не демек элем? Бул деген үйлөрдү тоноп жүргөн кылмышкер. Анан кантип эң калган үйдү тонобой чыгып кетсин, деди участковый мыйыгынан күлүп. Дүмүр Кемеловнасын жалдырап карап, мени эптеп коргоп кал дегенсиди. Сен чын эле уурусуңбу? Кайдагы ууру, бул жөн эле тамашалап атат го. Дүмүр эсине келе калды. Кызык, эгерде бул ууру болсо, Капарович мага муну кошуп берет беле? Кемеловна эми участковыйды карады. Капарович деген ким? Милиционер шектүү сурады. Капырай, өзүңөрдүн замминистрди билбейсиңби? Тиги Капаровпу? Ооба, Капаров Садыр Капарович. Ошондойбу? Участковый эмне дээрин билбей калды. Ай, эмнеси болсо да Капарович өзү чечсин баарын, деди Кемеловна. Участковый экөөнү алмак салмак жалдырай карап, эми кандай кылаарын билбей башын тырмады. Капарович бүгүнкү жолу куушууга тыккан даярданды. Аскар баардыгын алдын ала сезип турган кылдат адам экен. Ошондуктан болушунча этият болоюн. Акча сураарымды сезет болуш керек. Бирок менде убакыттар. Азыр сурабасам, Асейин Муратовичтин каарына калышым мүмкүн, деп ойлоду. Жаңы костюмун кийип, колуна алтын саатын тагынып, абдан ийгиликтүү адамдай көрүнгүсү келди. Кларасына чалды. Клара, баардыгы даярбы? Учурашууну унутуп, дароо суроо узатты. Саламатсызбы, Садыр Капарович, биз да жакшы турабыз. Албетте баары даяр. Клара адатынча кер какшы калды. Болуп туранда, жарым сааттан кийин менин кишим барат, деди да телефонду ордуна коюп койду Капарович. Ушул катындын кербезденгени өтүп кеттиптим эле. Жини менен мойнун чулгуй кызарып чыкты. Азыркы эле тагынган галстугу мойнун кысып бир аз бошотуп койду. Бул катынга бир ооз жаман сөз сүйлөсө, терисин тескери сыйраарын жакшы түшүнүп, аргасы чыдап жүрөт. Кээде кимгөрдү кылып салгысы да келет. Бирок ушундай учурларда Кларадай кызмат көрсөтө турган адамды табуу кыйын экенин да ойлойт. Маанайы бир аз чөгө түшүп, стол үстүндөгү коньяктан бокалдын түбүнө куюп ичип жиберди. Ичимдик маанайын кайрадан көтөрдү. Тыштан кирген аялы анын жасанып алганын көрүп, абдан маанилүү чогулушка барасың го, деп көңүл кош сурап койду. Ооба, мен бүгүн кеч келем. Капарович сөздү ырбаткысы келбей орой жооп берди. Эми бизге ал жаңылык деле эмес. Каалаган убагында келесиң да. Мага бир аз акча керек болуп атат, деди аялы. Эмне болгон акча? Деги менден акча сурабай турган күнүң болобу? Капарович кыйкырып жиберди. Не кыйкырасың? Сенден сурабаганда
Кимден сурамак элем? Аялы да кыйкырды. Канча керек? Капарович аялынан батыраак кутулгусу келди. Өзүнүн маанайын да ого бетер чөктүргүсү келген жок. $500. Ай, сен 2 күндүн биринде 500 миңден доллар аласың. Деги эмне кыласың анын баарын? Мен эмне? Акчаны көлдөн сузуп келип атамбы? А менин эмне кылып жүргөнүм эми кызык боло баштадыбы сага? Ооба, эми кызык боло баштады. Мен да эртең тойго барам. Ошого кийим алыш керек. Ой, ушу сенин тойлоруң. Дагы кайсы подружкаңдын тою болгонтат. Мен подружкаларымды сен тааныбайсың го. Тиги Замиранын кызы күйөөгө кетип атат. Сен албетте бара албайсың да ал тойго. Ооба, мен албетте бара албайм. Сени тойлорго улам жаңы көйнөк кийип барсын деп мен баш көтөрбөй иштешим керек. Капарович чөнтөгүнөн капчыгын алып чыгып $500 стол үстүнө ыргытты. Ушул келеси о катын менен ажырашып тынсамбы? Ошол замат оюна Арсар келди. Атаганат, ал меники болгондо 500 эмес $5000 куурчактай кылып кийинтип алып, каалаган тоюна жетелеп барбайт белем. Аялы акчаны алды да унчукпай чыгып кетти. Аялынын артынан телмире тиктеп турган ордунда катып калды. Ушунун эмнесине кызыктым болду экен жаш кезимде. Арсар, жүрөгүмдү эзип бүттүң. Эми сени кандай кылышым керек? Кайдан табам сени? Же ушул бойдон издетпей эле койсомбу? Башымды оорутпай унутуп калсамбы? Ай, унута албайм го. Бул аял мага баш тегиретме берген эмес беле деги. Деги эле бул эмне деген аял? Иттики, эмнеге ага ушунча байландым? Жыгылган күрөшкө тойбойт болуп, ал мени жериген сайын мен аны эңсегеним күч болду го. Жаш кезимде да ушундай эсимди жоготуп кыз жактырган эмес элем. Эми кайда жүрөт болду экен? Дүкөнүн алдыргандан бери жүдөп да калды. Арсарды акыркы жолу көргөнүн элестетип боору ооруп кетти ага. Арсар, эгерде мага бир аз эле жылуулук берсең, мен сен үчүн жер шаарын оодарбайт белем. Капарович катуу бир үшкүрүп алды да портфелин алып чыгып кетти. Алмаз да бүгүнкү жолугушуунун башкача болоорун сезди. Алда тыкан кийинип, колуна Швейцарияда жасалган кымбат баалуу саатын тагынды. Сакал мурутун тыкан алдырып, чачын артка тарап, бүгүн кара көз айнек тагынбай эле коюуну чечти. Ал Капаровичке толук ишенерин билдиргиси келди. Бүгүн ашыкча эч ким болбосун айткан ал. Анын ишеничине толук кирүү, эркиндикке эки эсе жакындоо. Демек, мен бүгүн анын айтканына көнүшүм керек. Бирок эмне дейт болду экен? Аскар, машина даяр болду, деди тыштан кирген Паша. Жакшы, мен деле даяр болуп калдым, деди Алмаз саатын карап. Эл көзүнө Паша анын мурункудай эле Аскар деп чакырчу. Машинаны от алдыра берейинби? Ооба Паша, от алдыр. Бүгүн өзгөчө жолугушуу болот окшойт. Биздин коноктун абалы жакшы элеби? Жакшы, абдан жакшы. Сени күтүп атат чыдамсыздык менен. Паша жылмайып койду. Күтө турсун. Мен менен жолугушуусу кандай болоорун ойлонуп отура турсун. А биз болсо бүгүнкү жолугушууга аттаналы. Болжошкон жерге келгенде Капарович чыдамсыздык менен күтүп аткан экен. Конокка адасы кылдың го, Аскар. Капарович Алмазды утурлай чыгып, кош колдоо учурашты. Алмаз колундагы саатын карап койду. Капарович анын саатын көрүп, ой иттин баласы саатын каратым эле, деп ойлоп койду. Кечиресиз, бир аз кармалып калдым. Алмаз атайлап жарым саатка кеч келди. Бүгүн өзүнүн барктуу конок болоорун сезип, чынында эле каадаланды.
ошонусу менен өз баркынын канчалык экенин баамдагысы келди. Эч нерсе эмес, силердин кызмат биздикиндей мөөнөтү бар кызмат эмес да. Балким шашылыш бир иши болуп калгандыр деп ойлодум. Капарович үйрүлүп түшүп жол баштады. Сиз туура айтасыз. Биздин иш ушундай опурталдуу, анан калса мөөнөтү жок. Бизде 6-чы дем алыш күн деген болбойт да. Мен жөнөрүмдө абдан зарыл иш чыгып калды. Бирок сизди көпкө күттүрбөйүн деп зарыл ишти жардамчыларыма тапшырып келгиче шаштым. Алмаз Капаровичти сүйкүмдүү карап жылмайды. О, Аскар, сенин ушундай сөзгө бекем адам экениңди билем да. Ошондуктан атайлап кечикпегениңди түшүндүм. Рахмат сизге түшүнгөнүңүзгө. Кыздар, тезинен баарын даярдагыла, коногубуз келди. Эшик алдында турган аял ашканага жүгүрүп кирди. Заңгыраган конок үйдүн залында экөөнөн башка конок жок экен. Адегенде аркы беркиден сүйлөшүп, жайбаракат отурушту. Капарович айтайын дегенин айта элегин сезип отурду Алмаз. Чыбыкта ийилген, бакырайган көздөрү менен жалооруй караган кыз улам Алмаздын жанына жакын келип тейлеп жүрдү. Бул кыздын оюнда да бир нерсе бар экенин сезди Алмаз. Аскар, сага айтайын деген бир сөзүм бар. Капарович акыры сөзүн баштады. Айта бериңиз. Алмаз жылуу жылмайып койду. Аскар, жакында бир абдан чоң иш чара болгону калды. Бул өтө купуя сыр. Бирок мен сага өзүмө ишенгенде ишенем. Ошондуктан айтууну чечтим, деди Капарович компоюп. Ал эмне болгон иш чаралар? Капаровичтин сөзү Алмазды чындап эле кызыктырды. Аскар, бул иш чара абдан тар чөйрөдө өтө турган иш чара. Бирок буга ишеничтүү адамдарды кошконго болот. Мен сени өзүмдүн ишеничтүү адам катары киргизип катыштыра алам. Эгерде буга катышсаң, 1 сомуң 1000 болот. 1000 сомуң 1.000.000 болот. Кызык, бул абдан кызыктуу иш чара экен. Алмаз чындап эле кызыгып калды буга. Ошондой. Эгерде буга катышууга макул болсоң, колуңду оорутуп, жонуңду жоортуп отурбай эле абдан чоң пайда табасың. Сиз мага баарын ачык айтыңызчы, ишенгениңиз чын болсо. Аскар, жакында жабык турнир болот. Ошол турнирге ставкалар коюлат. Ага абдан абройлуу, акчалуулар гана катыша алат. А менин оюмча, сенде акча аз эмес. Эгерде туура жоокерге койсоң, койгон акчаң 1000 деп көбөйөт. Кызык, ал эмне болгон турнир? Алмаз турнир жөнүндө биринчи жолу угуп аткан адам өңдөнүп, абдан таң калгансыды. Бирок ичинен чындап эле таң калып отурду. Демек, ал оюн дагы эле болуп аткан экен го. А бул эми ал оюнга түздөн түз катыша баштаган тура. Ал оюнда 2 жоокер мушташат. Эрежесиз эр уруш дегенди уктуң беле? Жок, өмүрү андайды уккан эмесмин. Алмаз анткор башын чайкады. Эмесе угуптур. Ал оюнда 2 мушкер мушташат. Бирөө өлүп, бирөө калат дегендей. Бирок кеп анда эмес. Кеп ставканы кимге коюш керек, ошондо. А кимге коюш керек экенин алдын ала чечип койгондор бар. Албетте ал маалымат абдан купуя сакталат. Бирок жакшы акчага сатылат. Мен такыр түшүнгөн жокмун, эмне үчүн сакталат, эмнеге кайра сатылат анда? Кептин баары ошондо. Мушкерлердин кимиси жеңээри алдын ала эле аныкталып коет. А сен ставканы ошол ута турганына коюшуң керек. Ошондо сен ага 10 сом койсоң, оюн бүткөндө 1000 сом аласың. Түшүндүңбү? Капарович Алмаздын макоолугуна кыжырдангандай сүйлөдү. Кимси утаарын кимдер чечет? Аны чече тургандар тээ жогору жакта. Биз анда ошолордун кимси утаары жөнүндөгү маалыматты алдын ала сатып алат турбайсызбы,
Ооба да. Мен эмнени айтып атам? Ал маалымат да арзан турбайт. Аны ортомчулар аркылуу гана сатып алабыз, бирок өзүн 1000 эселеп актайт. Эми түшүндүңбү баарын? Капарович өзүнүн акылдуулугуна манчыркады. Түшүндүм. Ортомчулар бизге туура эмес маалымат сатып ийбейби? Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Алар маалымат үчүн баштары менен жооп беришет. Андай болсо жакшы экен. Ошондо кимдер мушташат? Аскар, сага баары бир эмеспи кимдер мушташаар? Кимиси мушташса анысы мушташсын. Бизге акча түшсө болду да. Ооба, аныңыз деле туура. Бирок мушкерлердин бирөө сөзсүз түрдө өлүшү керекпи? Ойго куйгун. Ошо бирөө өлүп, бирөө калган үчүн ошончо чоң акчалар коюлат да. Болбосо анын анча деле кызыктуу болбой калбайбы? Ошондой дейиңиз. Алмаз эмне дээрин билбей ойлонуп калды. Аскар, сен буга анча кейбей эле кой. Ал мушкерлер өздөрү ошол шартка макул болушат. Утканым айталканда жашайт, утулганы... Капарович көп мааниде башын чулгуп койду. Бирок утулганын үй бүлөсүнө 7 шээрлик акча төлөп беришет, деп кошуп койду калп эле. Адамдын өмүрү канча турат ошондо, деп сурагысы келди Алмаздын. Бирок оозун жыйып алды. Муну эртелеп чочутуп албайын. Болуп туранда ошондо мен канча акча менен киришим керек ал оюнга? Аскар, менин оюмча сенде 7 шээрлик акча бар, деди Капарович Алмазды тешетиктеп. Ошентсе да, чеги жок акча эч кимде жок да, мен оюндун баасын билбей туруп кантип кошулам? Аның туура. Ошондо сен 200 миңдин тегерегинде ыргытышың керек болот. Мен түшүндүм. Доллар албетте. Ооба да, азыр сом менен эмне чечилет? Ошондо сен азыр эле айтчы мага. Катышууга кудуретиң жетеби? Жетпесе достордон аларбыз. Бирок мен бул оюнга катышууга макулмун. Алмаз ишенимдүү жооп берди. Баракелде. Ушундайыңдан сени жакшы көрөм да. Анда мен сени боло турган жыйынга катышат деп тийиштүүлөргө айта берейин. Капаровичтин маанайы секирген топтой көтөрүлдү. Айта бериңиз. Турнир кайсы жерде болот? Бул турнир биздин өлкөдө болбойт. Кайсы өлкөдө болоорун мен тактап билип сага айтам. Биз анда турнирди көргөнү башка өлкөгө барабызбы? Кааласаң бар, каалабасаң барбай деле кой, өз эркиң. Чоң жыйында ставканы кыласың да отура бер. Кечиресиз. Эгерде утуп калсак, уткан акчаны кайдан алабыз анан? Аны уюштуруучулар берет өздөрү. Алар абдан абройлуу адамдар. Баарын так кылышат. Болбосо алардын да баштары кетип калышы мүмкүн. Ставканы сөзсүз түрдө жыйында кылыш керекпи? Албетте, баары бири-бирине күбө болушу керек, кимдин канча акча койгонуна. Айтып атпайынбы, ал жерде аз акча ойнотулбайт. Мен түшүндүм баарын. Жыйынга катышуу сөзсүз турбайбы? Ооба, ошондой. Бирок сен ставка койгон адам жеңилип калса, салган акчаң күйүп кетет. Бул жагы да эсиңде болсун. Бул оюн ошонусу менен кызык. Азарттуу оюн. Болуп туранда, жыйын качан болоорун айтасыз да? Айтам албетте. Аскар, мен сага дагы бир өтүнүчүм бар. Капарович Алмазды эмне дээр экен дегенсип карап калды. Айта бериңиз. Колдон келер иш болсо жардамыбызды аябайбыз го. Мага тез арада 100 000 доллар керек болуп атат. Сен мага берип тур. Мен сага жакын арада кайтарып берем. 100 000би? Ооба, 100 000. Болгондо да тез арада. Азыр сенден башка сурай турган адамым жок. Сен жалаң долларга иштеген адамсың. Анан кардарларың да кедей адамдар эмес да, туурабы? Макул. Мен берип турайын. Сизге эмнеге анча акча керек болуп калды?
Эгерде сыр болбосо айтсаңыз. Алмаз Капаровичти өтүнчтүү карады. Кайдагы сыр? Мен сенден сыр жашырмак белем. Мен ал акчаны жогору жактагыларга беришим керек. Мен бул орунга бекер эле отуруп калды дейсиңби? Кандайча? Сиз эмне ушул орун үчүн акча төлөдүңүзбү? Алмаз дагы чындап таң калды. Төлөбөй анан болгондо да доллар менен. Кызык, мамлекеттик кызматтарда сатылабы? Аскар, сен кайсы заманда жашап атасың? Азыр баары сатылат. Акчаң жок болсо сен адам эмессиң. Анын үстүнө эми баары өзгөргөнү калды. Жакында чоң өзгөрүүлөр болот. Ошондо орундан шыпырылып түшүп калбай, өөдөлөш үчүн алдын ала акча бериш керек. Чоң өзгөрүүлөр болот дейсизби? Эмне болгон өзгөрүүлөр? Аскар, мамлекетибизде эмне болуп атканын өзүң деле көрүп турасың го дейм. Бул системаны бузбасак болбой калды. Катын билген кайран иш болуп атат. Кожоюн 2 тизгин 1 чылбырды аял менен баласына берип койду окшойт. Алар өз билгендерин кылып атышат. Баарыбызды муунтуп атышат. Жашоо уламдан улам артка кетип атат. Мынтип отурса, мамлекетибизде эле жок болуп кетет го дейм. Капарович бул сөздөрдү чын жүрөгүнөн айтып аткан адам өңдөнүп, кейиш менен сүйлөдү. Алмаз аны карап ойлонуп калды. Мына кызык. Бул адам мамлекеттин тагдырын ойлогон адамбы? Түлкүдөй жойлойт экен го. Капарович, бул системаны кантип өзгөртүүгө болот? Аскар, мамлекеттин тагдырын ойлогон бийик даражалуу адамдар бар. Бийликти алмаштырыш керек болуп калды өңдөнөт. Бирок аны кылыш үчүн абдан зор даярдыктар керек. Мен да ушул бийликке нааразымын чында. Бирок бул сөздөрдүн баары ортобузда калсын. Бул канчалык оор сөз экенин түшүнүп турасың го дейм. Мен сага өзүмө ишенгенде ишенем. Ошондуктан ачык сырымды айтып атам. Кызык, бийликти кантип алмаштырса болот? Болот. Алмаштырса болот, деди Капарович ишенимдүү. Айтып атам го. Абдан зор даярдыктар керек. Даярданыш үчүн каражат керек. Биз тегерегибизге ишеничтүү адамдардан топтошубуз керек. Демек, сиз бийликти алмаштыруучулардын катарында турбайсызбы? Албетте. Ушундай акмак жашоо болуп атса, мен кантип четте калам? Жакшы. Андай болсо жакшы. Алмаз ойлонуп калды. Аскар, сен ойлонуп эле калдың. Эмне, кооптонуп атасыңбы? Жок, Садыр Капарович, мен кооптонгон жерим жок. Бирок бул ишти кантип жүзөгө ашырса болоорун ойлонуп атам. Алмаз ойдон бөлүнүп башын көтөрдү. Тейлеп жүргөн кыз маңдайында жылмайып турган экен. Ысык тамакка караңыз. Абдан назик үн менен кайрылды кыз. Рахмат. Алмаз да кызга жылмайып койду. Ушундай периштедей кыз сунуштап атканда тамакка кара, Аскар. Капарович кара күчкө каткырып койду. Рахмат. Жакшынакай кыз экен.